Кыргызстанда 18 мартка карата коронавирус 11 адамдан аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 1 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 31 адам илдеттен сакайып чыкса, 1 бейтап каза болду. 2020 жылдын ушул күнүндө 18 март күнү Кыргызстанда алгачкы коронавирус жуктуруп алган 3 бейтап катталган. Ооруну жуктуруп алгандар Сузак районунун тургундары. Мындан улам өлкө аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланып, бир катар чектөөлөр киргизилген. Тажа вирусу коштогон 2 жыл аралыгында илдет жалпы 200.787 адам жуктурган. Алардын ичинен 196.016 киши айыгып чыкса, 2.977 адам каза болду. Пандемия учурунда дарыгерлер илдетке каршы бир топ аракеттерди көргөн учурда ак халатчандар бул ооруну дарылоодо, алдын алууда бир топ тажрыйба топтошкон. Учурда облус боюнча 75% жарандар коронавирус илдетине каршы эмдөө алышкан. Ковид илдетин башталган күндөн баштап бизде аябай көп өзгөрүүлөр болду. Биз ковид илдетин алдын алуу боюнча азыркы күндө вакцинация жүрүп жатат. Андан сырткары 20-жылы, 21-жылы бизде оору күч алган убактарда биз күндүзгү стационарларды ачканбыз, мобилдик бригадаларды иштеткенбиз. Медициналык кызматкерлердин ооруга күрөшүү боюнча көптөгөн окутууларды жүргүздүк. Азыркы убакта биз ковид илдетинин алдын алууга көп иш аракеттерди алып барып жатабыз. Бизде медициналык каражаттар менен камсыздалдык. Жалпысын айтканда бардык тараптан даярбыз. Жалал Абад облусунда бир жумадан бери ооруну жуктургандар катталган эмес. Учурда облус боюнча 2 гана бейтап дарыланып жатат. Ал эми өлкө боюнча эч кандай чектөөлөр жок. Бир гана ооруканада бет кап тагынып жүрүү эрежеси бар. Ыкчам штаттын негизинде, иш-чаралардын негизинде бүгүнкүндө эки кырдаал туруп десек болот. Акыркы 2 жумадан бери оорулардын катталуусу жок десе, ал эми бүгүнкү күндө ошол бизге күмөндөлүп облус боюнча тапшырган анализдер 10га чейин адам кайрылат бир күндө. Демек бул жанагы абалдын бир топ тургашканы. Демек өз муңуна түшкөн десек болот да. Бүгүн 18 мартка карата дүйнө жүзүндө 465 миллиондон ашык адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Ошондой эле коронавирустун кесепетинен 6 миллион адам каза болду. Бейтаптардын саны боюнча дүйнөдө Америка биринчи орунда турат. Учурда АКШда 79 миллиондон ашык адам коронавирус менен катталып, 968 миң адам көз жумду.